Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын биринчи орун басары финансы министри Антон Силуяновдун жумушчу жолугушуусу болду. Жолугушууда тараптар Евразия экономикалык биримдигине кошулуунун алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасына техникалык жардам көрсөтүү боюнча макулдашуунун жүзөгө ашырылышы, жогоруда айтылган макулдашууга ылайык техникалык жардамды берүүнү тездетүү жана айрым иш-чараларды ишке ашыруунун мөөнөтүн 2020-2021 жылга чейин узартуу маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар жол картасынын иш-чараларын аткарууну көзөмөлдөө үчүн атайын жумушчу топтун ишин активдештирүүгө, макулдашууну жүзөгө ашыруунун алкагында зарыл иш-чараларга үнөмдөлгөн каражаттарды кайра бөлүштүрүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн кызыктар мамлекеттик органдарынын өз ара аракеттешүү максатында зарылчылыгына жараша видеоконференциялар түрүндө кеңешмелерди өтүүгө келишишти.